Юрист кесибин мал багууга алмаштырган Жанар Алымкулова Швиц породасындагы уйларды багат. Анын таңы өзү сүйгөн уйларына чөп салуу менен башталат. Давай, тебе и половинку тебе дам. Подожди. Тарынбай тур, ей, кой тур. Прям сразу. Не. Университетти бүткөндө сразу ССТ иштегем. Кичине иштеп, анан чыгып кеткем. Мындай көңүлүм эметкен жок да. Эч качан шаарда жашайм, шаарга квартира алам деп. Негизи квартирада жашаган кишилерди түшүнбөйм да. Мындай жашасаң айылда чын эле жакшы да. Балдарга да жакшы, өзүңө да жакшы. Башынан 3 үй бар болчу. 2 үйдү ушул сарайдан уурдап кеткен. Анан 1 үй калган. Ошол 1 үй менен баштаганбыз. Өзү чоң үй болчу. Бир жакшы кишиден алганбыз да. Анан кийин бирок жылына бука тууп бере берчү да. Анан кийин 9-жылы ошол эгисти тууп берди, ургачы. Анан бул ургачылардан кийин уже искусственное осеменение кылып, следующее поколение Швеция алып атабыз да. Өзгөчө камкордукту талап кылган Швиц породасындагы уйларды багуу түйшүктүү экенин каарманыбыз жакшы билет. Булар өзү аябай күчтүү болот, ооруга туруктуу болот. Аппетити, характери мен өзү аябай жоош, жакшы уйлар. Анан сүттү көп берет. 40 литр сүткө чейин бере алышат бир күндө. Анан букалары эт багытта чоңоет да, жакшы болушат. Мындай 2 вгда болот. Булардын убагында чөп бериш керек, убагында жем бериш керек. Анан жемдин баары боло бербейт. Мисалы үчүн жөгөрү жем мен уйларга таптакыр бербейм. Эмнеге дегенде желиндери чоң. Жөгөрү жем жеп калса, мастит болушу мүмкүн да, аябай мындай май басып калат желин. Ошондуктан жөгөрү жем бербейм, арпа менен урпак эле беребиз. Жанар учурда кош бойлуу, ага карабастан бардык иштерди өз колу менен жасаганды жактырат. Короодо, мал жайлоодо ага атасы көмөктөшөт. Колду жууганда негизи сырга, сүткө кириш элек деле. Мындай доктурлар да эле, медицинский работниктер да эле колду жууш керек да. Таң эрте мал жайлоо менен алектенген Жанар түшкө маал, чакан, сыр жасаган бөлмөсүнө кирет. Бүгүнкү күнү өзүнүн автордук сырын жана андан тышкары 8 сыр түрлөрүн жасайт. Жем жеген, жакшы багылган уйлардын сүтү негизи жакшы болот. Уй багууну кыялданган каарманыбыз келечекте алардын санын көбөйтүп, элди табигый сырлар менен камсыздоону максат кылат. Буюрса уй бакканыма 11 жыл болду. Сыр жасаганыма 3-жыл болот буюрса. Мен азыр өзүмдүн ишимди таптым да, өзүм мындай аябай жагат. Көңүлүмө жагат. Бул ишке акча табам деп кирген эмесмин, кыялданып келгем да. Анан буюрса ошол кыялдарым ишке ашып келип атат. Элнура Кайнарбек кызы, Данияр Амантур уулу, Замана студиясы.